Анын ордуна, ошол 12 гектардын ордуна тажик тараптан 2 есе көп жер аянтын алдык. Башкача айтканда, Лаккон участогунан 25 га сугат жер кыргыз тараптын пайдасына алынды. Эмне үчүн? Себеби биз аларга ушундай талапты койдук. Бул деген базар, коммерциялык жер, ал жерде адамдардын магазиндери болгон, жана башкалары болгон, элдер акча таап турган. Бул бир. Экинчиден, жол деген бул өзөк. Жол негизги мындай бир чоң нерсе, бул жөн эле аянт эмес деп ушундай убедить этип отуруп, алардан 2 есе көп жер аянтын алдык, 25 гектарды. Мындан сырткары, ошол эле Карабак, Лаккон участогунан кыргыз тарап пайдаланып келген 200 га жер аянтын тажик тарапка калтырылып, ордуна тажик тараптан 200 га, анын ичинен 130 га Карабак, Лаккон участогунан жана 70 га Куруксай участогунан сугат жерлер кыргыз тарап калтырылып жазылды. Белгилеп кетсек, мамлекеттик чек ара сызыгынын жеринен өтүүсүн жер пайдаланууну ыңгайлаштыруу максатында жогоруда аталган алмашуулар жүргүзүлдү. Тактап айтканда, Кайрагач участогунда чек ара сызыгы Селкан каналы менен белгиленди. Селкан менен белгиленди, толук бойдон. Кайрагач анклавы жоюлду. Карабак, Лаккон участогунан автожол тажик тарапка калтырылып жазылды. Булар тажиктер, ошол тажик тарап Карабакта бизде айланып өтө турган жолу бар эле. Мен муну түшүндүрүп коеюн, түшүнбөгөндөргө, эмне үчүн 200 алып 200 бердиңер дегенде. Анан булар бизден суранды, биз ушуну айланып өтүп атабыз, бизге ушул жерге шарт түзүп бергиле, түз өткөнгө деп суранганын биз кабыл алдык дагы, аларга 200 гектар ошол жерде шарт түзүп берип бердик, бирок ошол эле жерден, сулуу жерден кайрадан 200 гектарды алдык биз. То есть ошол тажиктерге биз ыңгайлуу шарт түзүп бердик. Экинчи, то есть ушул эмелердин алмашуулардын негизинде эмне болду? Эми алмаштык эмне болду дегенде жыйынтыгын айтыш керек да. Алмашуулардын негизинде баягы биз Селкан деген чоң канал бар, Кулундун ылдый жагында. Ошол каналдын наркы бетинде жайгашкан майда чүйдө участоктордун баардыгын берип, алардан участокторду алып, Селкан каналы менен границаны түзө турган болдук. Түп-түз граница түзүлдү. Мурдагыдай баягыдай буйтап 2 гектар бияка кирип кетип, кайра 3 гектар бияка чыгып кетип, кайра 7 гектар бияка түшүп кеткен чек ара эмес, түп-түз канал менен чек ара түзүлдү. Мына ушул биздин алмашууларыбыздын негизинде. Экинчи, Головной боюнча. Головной деген суу бөлүштүрүүчү курулмасынын